Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. 7 каналда орозодо 30 сабак тиле долбоор эфирде. Сиздер менен Темирдан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен биз ушул бойкот жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Салым кошуп кыргыз мусулмандар дегеле таза адал жесин деген ой чабат экенин ошо элибизге ат көтөргүсүн ар көтөрүш иштер жасап аткан Мансурбек Канназар режиссер агартуучу. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Кош келдик, рахмат. Сиздерге да кабыл болсун. Алла разы болсун. Анда ошол иш сапары менен дүйнөнү кыдырып келдиңиз. Алла разы болсун. Ошо токтоп анан кирип кетели. Демеден ошо атың барда эл таан, атаң барда жер таан, жок, тескерисинче. Атың барда жер таан, атаң барда эл тааны демекчи. Бир аз элди көрүп, жерди көрүп, зыярат кылып, бир жаңы илхамдар, идеялар келсин деп ошо Малайзия жергесин, Сингапур жергесин, Индия жергесин, кошунабыз Өзбекстан жергесин неме алып келдик, кыдырат. Орозодон алдын неме болсун деп. Алла разы болсун. Алла берекесин берсин. Бүгүнкү теманы ачып бериңиз анда. Бойкот азыр негизи актуалдуу тема болуп атат го. Бул эми бир окуяга байланыштуу болсун болбосун, бул негизи эле биздин мен мекеним сүйөм, мекеним өнүксүн, мекеним бирөөгө көз каранды болбосун, улуттук экономикабыз башка бирөөгө байланып калбасын деген ар бир жигиттин, айымдын эң негизги иштеринин бирөөсү. Анан бул тема коомчулукта, дин чөйрөсүндө, саясат жаатында, социалдык тармактарда көп талкууланып келатат. Ар ким ар кандай көз караш айтат. Анан ошол боюнча жалпы жонунан алганда, мисалы, дин чөйрөсүндөгүлөр бирөө парз деп өкүм берип атат, бирөөсү парз эмес дейт, бирөөсү мустахап дейт. Берки социалдык тармактагы кээ биркилер чыгып, ал сенин бойкотуң бир тиын ишке жарабайт дейт, кылбай эле коюш керек дейт, көңүлүңө жагабы, жан дүйнөңө жагабы, алып жей бер, колдоно бер дейт. Дагы бирөөсү чыгат, биздики сапатсыз дейт, тигилердики сапаттуу дейт. Дагы бирөө чыгат, эми аны жебесек башка эмнени жейбиз дейт, деген сыяктуу да көп сөздөр айтылат. Анан негизи эле ошол бойкот темасы биздин учурдагы актуалдуу маселе, зарыл маселе болгондуктан ушуну ар кайсы өңүттөн карап көрүш керек. Учурда айрыкча Рамазан айында адамдардын жан дүйнөсү тазарып, бир аң сезимдери жакшы бир деңгээлге чыгып калган кезде бул жакшы самалык болот деп ойлойм. Жакшы, ушул жакшы самалык кылыш үчүн ушул элибизге, журтубузга, балким жогорку кеңешке кандай сунуштар бар? Жогорку кеңешке эми ал жакта өздөрүнүн милдеттерин аябай жакшы аткарып атышат, Алла разы болсун. Барган сайын эми көчүп бара түзүлөт дейт. Ал жактагылар өздөрүнүн милдеттерин аткарып атышат. Ал жакта андан мурункусунда айттыңыз, элге деп туруп, эл катары, мисалы, мен жеке индивидум өзүм бейне катары мен эмне кыла алам? Мисалы, тарыхты карай турган болсок, бойкоттун аркасынан жада калса мамлекеттер курулган. Ошол эле АКШ өлкөсү бойкоттун негизинде курулган. 17-кылымдардагы Англиянын чайларына бойкот жарыялашып, Англиянын чайларын, Индиядан келеткан чайларын тосуп алып, сууга төгүп, алардын чайын албай коюу аркылуу Англияны өтө чоң зыянга учуратканда, ошонун себепчилигинен АКШ өзүнчө эркин мамлекет болгон, Англиядан бөлүнүп чыккан. Бул бир. Экинчиси Индия мамлекети ошол эле. Махатма Ганди. Ал дагы могу өткөн доордун ортолорунда бүтүндөй Англияга бойкот кылуу аркылуу өзүнүн эркиндигине жеткен себепчи болуп. Мисалы, Махатма Ганди элин чогултуп айткандагын карап тургула, мен силерге бойкоттун күчүн көрсөтөм деп туруп, бир эчкини алып үңкүргө кирип кетип, ошол эчки менен канча күн, 30 күн, 40 күндөй убакыт өткөзөт. Анан чыгып айтат, элим дейт, мен бул эчкинин сүтүн ичтим дейт. Анан өзүн союп этин жедим дейт. Анан кийин терисин пайдаланып кийим кылдым дейт. Дагы ушунча убакытты кеңири өткөздүм дейт. Силер да ушундай кылгыла дейт. Анан тиги англичандардын товарларын албагыла, өзүнүн товарды алгыла деп түшүндүрүп айтуу менен ошонун негизинде ушунда Индиядагы эркиндикке чыкты. Эми артында саясий көптөгөн геополитикалык нерселер бар. Ал жакка кирбейбиз. Жалпы структурадан караганда ушундай болгон. Андан кийин бойкот кылуу аркылуу бүтүндөй Американы чөгөлөтүү, экономикасын титиретип койгон окуялар болгон. Мисалы, ошол Файсал бин Абдулазиз могу Сауд Арабиясындагы 60-жылдардын этектериндеги баягы нефтисин бүтүндөй сатпай коюунун артынан эле эмне деген чоң зыяндарга дуушар болгон европалыктар, америкалыктар, европалыктар. Файсал бин Абдулазиз нефтини Европага, Америкага сатпай койгондуктун айынан жанагы аз көлөмдүү, аз бензин жеген машиналар чыккан. Toyota компаниясынын өнүгүүсүнүн сыры дагы бойкот.
арабтар ошол батыш ааламына эмбарго кылып, бойкот алардын товарын албай коюш болсо, эмбарго өзүңдүн товарыңды алар муктаж болгон, аларга сатпай коюу. Сатпай коюунун артынан жанагы мускул-кар деп Европада, айрыкча АКШда 60-70 жылдары катуу өнүккөн мускул-карда эсептелген кыймылдаткыч күчү өтө чоң болгон, чыгымы өтө чоң болгон машиналар, ошол эле Dodge'тор, Mustang'тар ошол кезде жана дарылдап жүргөн. Ошолор көп өлкө болуп атат, а булар нефтисин сатпай коюп, бензин аябай кымбаттап, тиги машиналарды айдай албай калып, ошол жерден Япония учурдан пайдаланып туруп, өздөрүнүн аз чыгымдуу, аз кыймылдаткыч күчкө ээ болгон машиналарын өндүрүп туруп, Европага, Америкага экспорт кылып, ошондон өнүгүп кетип атат. Биздин тилде айтканда Фиттерди, Матис сыяктуу машиналарды көп өндүрүп Европага, Америкага сатат. Европанын көп компаниялары да ошол кезде аз объему кичинекей, көлөмү кичинекей болгон машиналарды көп өндүрдү. Бир бойкоттун артынан ушунча. Жада калса минимализм түшүнүгү ошондо пайда болгон америкалыктарда. Минимализм түшүнүгү, үнөмдүү, сарамжалдуу жашоо деген түшүнүк ошондо америкалыктар келген. Файсал бин Абдулазиз, алардын айтуусу боюнча бир араб отуруп алып туруп бүтүндөй Европаны тарбиялап коюп атат. Артынан да көптөгөн окуялар болгон, анын артынан өзү өлгөн, ошондо болгон. Андан бери келе бере турган болсок, учурда мисалы фанат дебейби ишигиз акылы ордунда болгон адам, мейли ал мусулманбы, мейли ал мусулман эмеспи, мейли ал кайсы идеологияны карманат, акылы ордунда болгон адам мамлекеттин өнүгүшүнө тарапкер болот да. Ооба. Мисалы, менин мамлекетим өнүкпөсүн, кор болсун, менин мамлекетим бирөөгө көз каранды болсун десе, аны тез арада камаш керек, ага чара колдонуш керек. Бойкотко каршы чыккандар ушундай көз карашты карманган сыяктуу көрүнүп калат да сыртынан карасаң. Бойкот караңгылардын иши дейт, бойкот фанатиктердин иши дейт, бойкот динчилдердин, мусулмандардын, араб кулдардын иши дейт. Мен сага мамлекетибиз башка бирөөгө көз каранды болбосун, эркиндикке чыксын, бирөөнүн көзүн карап калбасын деп жанталашып, күйүп пишип айтып атам сага дейгин келет да. Дейсиң дагы. Дейт, сен фанатсың дейт. Демек анын максаты мамлекетибизди башка бирөөгө көз каранды кылып коюу. Улуттук экономика бар мисалы. Эң зарыл нерселердин бирөөсү. Бир мамлекетти мамлекет кылып турган ошол мамлекеттин элинин руханий абалы жана экономикасы болуп атат. Бирөө материалдык, бирөө руханий жак. Экөө бириккенде анан өнүгүү, өсүү, өмүрүнүн узун болуусу деген нерселер болуп атат да. Ошондуктан биздин мамлекеттин дагы башка бирөөдөн көз каранды болбоосуна чара түзгөндөр бул сөзсүз башка бирөөлөрдүн товарынан баш тартып, бул бойкот деген бирөөнүн товарын албай коюу эле эмес да. Бул бир жагы. Башка бирөөнүн товарын албай коюу, экинчи жагы өзүнүкүн гана алуу. Ошондо толук болуп атпайбы? Өздүк ата мекендик. Өздүк ата мекендик. Ошол нерсе. Ушул өздүк ата мекендик өндүрүштү же болбосо товарларды, гүлазыктарды алыш үчүн кандай бир сабактар болуш керек? Же сунуштар, же бир мындай адамдын аң сезимин өзгөртүү жолдору кандай? Эми буну мисалы мен өзүм Мансур катары өзүм жеке жашоомдо колдонсом, анан менин карамагымда ким бар? Аялым бар, балдарым бар, тууган уруктарым бар, сөзүм өтө турган, тишим өтө турган дегендей. Кол алымда иштегендер бар, досторум бар. Ар бир адамдын жок эле дегенде айланасында 20 киши сөзсүз чыгат. Апасы, атасы, инилери, балдары. Сөзүн уга турган, анын сөзүнө маани бере турган 20 киши сөз чыгат. Ошо 20 кишиге түшүндүрүш керек. Эмоция калтырбай, акырын, логикага сыя турган кылып мындан карап туруш деп түшүндүрүп айтып бериш керек. Анан кийин блогер, журналист, мугалим бүт баары өздөрүнүн милдетин аткарат. Анан ушул жерден баса белгилеп кете турган нерсе дин өкүлчүлүгү. Алла разы болсун, бизде аалымдар аябай көп, аябай кызмат кылып атышат. Мамлекеттүүлүгүн кармап турган бир даража ушул аалымдарыбыз. Ушул аалымдарыбыз анан элибиз дагы диндар болгондугу үчүн, элибиз дагы динге сый урмат болгондугу үчүн бул аалымдарды, молдолорду угат. Ошол аалымдарыбыз дагы руханий лидерлер болуп атат да булар. Ошол руханий лидерлерибиз дагы көбүрөөк айтса бойкоттун маанилүүлүгүн. Жөөтүн товарын алба деп эле коюш эмес бул. Деги эле алба дебесе дагы биздикин ал жалаң, биздикин алсаң биз өнүгөбүз, биз өркүндөйбүз, дагы кооз мечиттерди курабыз, дагы сонун долбоорлорду ишке ашырабыз деген сыяктуу нерселерди айтса жакшы. Анан бойкоттун парз эмес болушу же болбосо мустахап болушу кандай өкүмү кандай болсо дагы иши кылса харам эмес, ушуну караш керек да.
Тыюу салынган эмес. Мыйзам жактан да тыюу салынган эмес, динибиз жактан да тыюу салынган эмес. Ошол жагын карашыбыз керек да. Акылы орундогон адамга ошол жетет. Анан анын парз болушу, парз эмес болушу, албетте парз болуп калса аткарбасак жоопкер болуп калабыз. Эми ошону молдокелерибиз, алымдарыбыз Алла разы болсун айтып коюп атат. Анан кийин парз эмес экен деп парз эмес деген нерсеси ал таштап сал деген нерсе эмес да. Ошол жана сиз жасап аткан эмектериңиз телескопто болсун, интернетте, телерадиолордо жасап аткан ошол салынгандан кийин, ошо эмектерден кийин мындай элдин пикири кандай болуп атат? Канча пайызы мындай колдоп же болбосо ошол баягы амал кылып кандай барбы? Жардам берип. Биз команда менен даярдаган долбоорлордун артынан кандай ийгиликтер болуп атат? Эми эл тараза эл сынча. Көргөндөр, билгендер неме кылса жакшы. Могу жалпы жөнүнөн алып караганда менин көз карашымда чоң дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги корпорациялар ошонун артынан корпорация дегенде бул ошо биздин улуттук экономикага зыянын тийгизип аткан корпорациялар бир топ эле алсырады. Жада калса чоң бренддер азыр чыгып кетип атат. Түркистан чөлкө менен, могу Борбордук Азия, Орто Азия чөлкө менен чыгып кетип атат. Жада калса таасири аябай эле күчтүү болуп атат. Өзүңүз деле байкасаңыз керек, жанагы айрыкча Газа тилкесиндеги зулумдуктар аябай күчөгөн кезде бизде кола компаниялары ар кандай акция кылып баштады. Ар нерсе кылып көрүшүп атат, дагы жакшы сатыш үчүн. Анан өтө көп мен ишкер тамак аш тармагында иш кылган тааныш агаларды тааныйм, достор агалар. Бүт бара айтып атат, биздин убактылуу келишимибиз бар. Ошо келишимибиз бүтсө, биз ал нерсени дүкөн немегибизге, ашканабызга, кафебизге киргизбейбиз деп өтө көбүн угам билем мен. 2-3 жыл ичинде көп бул нерседен баш тартат. Азыр мисалы кээ бир жакшы эле ишеничтүү агалардын кафесине кирип калсаң сатылып атат да жана кызыл зыяндуу суусундук. Анан көп айтат да өзү түшүнүктүү эле жакшы эле киши бирок тиги сатып атат деп. Жок, ал келишим түзүп алган. Кол коюп алган да байкуш. Болбойт. Байланып калган. Бирок бул түбөлүктүү эмес. Бул өзүнүн өлчөмү бар. 1 жыл, 2 жыл, ашып кетсе 3 жыл. 3 жылдын ичинде булар бүтөт, контрактты бузат. Анан кийин жаңы этап башталат. Өткөндө бир ошол мындай элге таасирлүү бир адамдар бар да, ошол жерге конокко барсак, ошол жалаң өзүбүздүн шоронун суусундуктарын коюптур да. Анан биз ал кишини билебиз көп жылдан бери. Мындай жалаң ошо өзүздүгүн ичет да, өзүздүгүн жейт. Демек ага жетиш үчүн, ошол нерсе кылыш үчүн могул жерде бир тоодай иман болуш керек экен да. Анан айткандар көп го, бирок амалга келгенде кыйын болот экен да. Анан демек ушундай сиз айткандай баягы өзгөрүүнү өзүңдөн башла дейт го. Өзгөрүлүш үчүн ушундай сабактар болуп турса, балким дагы жана сиз айтып аткан молдо алымдар болсун, алардын да чөйрөсү экенин, алар ушундай бир мечиттерде, жума башка жерлерде жолугушууларда ушундай нерсе кылсак эле өзүнүн өндүрүшү өсөт. Зекет берүү көбөйөт. Анан ата мекендик баягы азык-түлүк өндүрүш болсун, товарлар болсун, сырттан келген көп нерсе басып кетип атат бизгинчи. Анан баягы азчылыкта эле тура бербей, балким ошол ороз айында өзгөчө кандай бир насааттарды айтасыз? Өзгөчө ороз айында. Балдарыбыз карасаңыз, кээде карасаңыз, ушу мектептин жанында эмелерди коюп койгон. Кытайдын эмелери келип эле жеп таттууларын башкаларын жеп тиштери ооруп, оорукчан болгон балдар андан көп. Негизи көп нерсени айтпайын дейм да мен. Айтпайын дейсиң, анан кийин айтасың. Ким жаман, Мансур жаман. Ким жаман, сен жаман. Ким жаман, ушу айтып койгон адам жаман. Акыйкат ушундай экен эми. Жаман көрөбү, капа болобу, атүгүл бир коркутуу, үркүтүү болобу, айта беребиз эми. Биз жоопкербиз себеби. Мисалы, азыр ороз айы жакшы нерсе айттыңыз. Ороз айы бир мусулман адам, эми ифтарга чакырса, ооз ачарга чакырса, демек ал мусулман адам. Атеист же христиан ифтарга чакырбайт, мисалы. Мусулман өзүнүн эле кыргыз ага эжелер. Алла разы болсун, ифтарын Аллах кабыл кылсын, орозосун кабыл кылсын. Ифтарга чакырды, коноктор келди, отурду, ороз айы, маанай жаркын, сонун. Столдун үстүндө кола турат. Ал коланы 80 сомго алдың, 100 сомго алдың. Эми айтса айтпаса анын 20 сом акчасы кетти тиги жөөттүн бюджетине. Мансур агай, бир маселе. Бизде азыр 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Анан сиз ушул нерседен арылганга дегеле канча жыл болду мындай? Таанып билип, Темирлан аке, бул нерсени айтканым адепке туура келеби, келбейби? Мен коланын даамын билбейм. Фанта коланын даамын билбейм. Пепсини бир жолу урттап көргөм, ачык айтайын, Алла көрүп турат.
Анда дагы ооруп калып пепси ичсең ошо тамагың эритет деп анан ичип көргөм, ал деле болбойт экен. Эрткем деле жок. Кайра ооруп калдым. Мен ошол башка 100% бойкотчумун деп айта албайм. Ооба, туура неме кылыш керек. Бирок альхамдулилла ушуну айта алам, коланын даамын билбейм, өмүр ичип көргөн эмесмин. 2005-жылы биринчи намаз окуп баштаганда айтышкан, ушудан түшкөн каражаттар жөөттөргө сарпталат дегенде ошол жерден болду бүттү деп өзүм оозум тыйгам ошо ойдум. Азыр даамын билбейм. Анан жана арабтардын милаф дегени чыгып атат. Ошону ичсем колага окшош экен дешет да. Анан ошодон билем, кола деле ушул сыяктуу болот окшойт деп. Немесин коланы өмүр ичип көргөн эмесмин, Кудайга шүгүр. Алла разы болсун. Эфирде эми жыйынтыктап, бүгүнкү теманы жыйынтыктап бир сунушуңуз, пикириңиз, соңку каалоо тилек дуаңыз болсун. Ушул жерден бир кыскача айта кетейин. Өзүнүн өндүрүштү колдош керек дегенде адал өндүрүштөр. Буга көңүл буруш керек. Анан өзүнүн өндүрүштө эле анан арамды деле жей берген, ал дагы туура келбейт. Экинчиси, чыныгы бойкот бул руханий бойкот. Нукура кыргызча сүйлөө, сиздей болуп туруп күнгүн болсунча калпак кийүү, бүткүл күнөөлөргө, биздин ден соолугубузга, руханий ден соолугубузга, мамлекетибизге зыян берген бүткүл нерселерден бойкот кылуу. Чыныгы бойкот ушул. Анан ошол бойкотту кыла алсак, анан берки материалдык, экономикалык бойкот ишке ашат да. Бойкот темасы тууралуу азыр экөөбүз таң аткача сүйлөшсөк деле бүтпөгөн бир чоң тема. 20 мүнөттүн ичинде батырыш кыйын. Ошондуктан айтарым элибизге, биздин бир туугандарга, Рамазан айы эч болбосо ушул айда бири-бирибизди чакырып, эмоция калтырбай, жумшактык менен, сылыктык менен бири-бирибизге жеткизели. Ошол нерселерди бойкот кылуу зарыл нерсе экендигин угуп калдык, башка бирөөгө жеткирүүгө милдеткербиз. Мамлекетибизге жардам берели. Азыр мамлекетибиз экономиканы өстүрүш үчүн, сырткы геополитикалык башкалардын, державалардын кийлик күчүнөн арылуу үчүн аябай кыйналып эмгектенип атышат. Мындай байкуштар деп айтса болот да. Алла разы болсун, аларга дагы күч-кубат берсин, тайманбастык берсин, кайрат берсин. Эң негизгиси сыйкырдуу көздөрдөн, сөздөрдөн, жаман сөздөрдөн сактасын аларды Кудай Таалам. Эң негизгиси. Анан ошол мамлекетибизге биздин ар бир мусулмандын милдети, парзыбыз жардам бериш. Кантип жардам беребиз? Барып мыйзам чыгара албайбыз, колубуздан келбейт. Эми таштанды таштабайбыз, аркы берки балдарды жакшы тарбиялайбыз. Анан эң чоң жардамыбыз мамлекеттин ичинде өндүрүлгөн, бизге ылайык келген, табиятыбызга жана адал болгон бүткүл азыктарга бурулсак, тигиникинен сапаты азыраак болсо деле мейли, биз ала берсек, тиги баягында сапатты да жакшыртат да. Ошонто берсек, мамлекетибиз өнүгөт, биз дагы кенен эркин жашап калабыз. Ошондо динибизди дагы эркин жашай алабыз. Эгер жок иштеке болбойт деп кээ бирки сакалчан бир туугандардай болуп, тиги тоок куурулган тоогун деле жей берип, мунусун деле жей берсек, эртең көз каранды болуп калсак, ал намаз да окутпай, сакал да койдурбай, жоолугун да чечтирип салат. Ошону унутпашыбыз керек. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин көрөрмандар, Орозодо 30 сабак теле долбоор бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип калды. Демек, биздин коногубуз айткандай, ар кимибиз амал кылсак, жеткирсек, бөлүшсөк, Орозодо дуа аракет кылсак, Кудай буйрса баардыгы оңолот деген ойдобуз. Кыргызстаныбыз ушул адал тамак жеген, өзүбүздү өндүрүштү колдогон, азаматтарды ошол колдоп коргогон Кыргызстан болсун деп тилек кылалы. Балдарыбыз, небере чеберлер адал жесе, зээни дагы керемет болот. Келечекте Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө кызмат кылат. Кийинки эфирден амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.